Өткөн аптада мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата козголгон кылмыш иштери токтотулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, бул үчүн Бабанов мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн 100 миллион сом түрмөй болду. Тагыраагы атайын кызмат менен Бабанов өз ара ушундай келишимге келишкен. Тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч кимге зыян келтирбегендиги аныкталды. Аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди. Бул пара берип соодалашуубу же Өмүрбек Бабанов тарабынан кылмыш иштерин моюнга алуубу? Бабановдун мындай кадамга баруусунун сыры эмнеде? Бийликтен коркуп билиштиги барбы? Муну эч кимиси ачыктаган жок. Тек гана кылмыш иштери токтотулду. Бюджетти колдоо үчүн 100 миллион сом берүү келишими түзүлдү деген маалымат таркатып тим болушту. Тиги эле жаңы бийликтин ушундай жолдор менен каражат табуу ыкмасы эл арасында күдүк кептерге жем таштап келет. Эгерде иш укуктук өлкөнүн мыйзамдуу жолу менен барса, анда атайын кызмат Бабановго тагылып жаткан кылмыштарын далилдеп, ал моюндаса же аны айыптаган сот чечими чыкса, анда жаза катары каражаттары, мүлктөрү мажбурлоо жолу менен конфискацияланмак. Эгерде тергөө анын шектелген күнөөлөрүн далилдей албаса, анда жүзү жарык акталып чыкмак. Жок, тескерисинче мыйзам тепсендиде калган өлкө болсо, анда ак кишиге жасалма жол менен кылмыш иштерин козгоп, коркутуп үркүтүү аркылуу саан уйдай саап, рейдерлик жол менен бизнестерин тартып алып, жогорудагыдай мажбурлоо ыктыярдуу жолдор менен капчыгын какмак. Азырынча Бабановго карата чыккан чечим экинчи жолду эске салып турат. Бирок Бабановдун өзүнүн да ишкердик жана саясий жолунда коомду бүдөмүк ойлорго түрткөн чаарала жагдайлары көп экени тынымсыз айтылып келет. Өмүрбек Бабанов парламенттин депутаты, фракция лидери, вице-премьер-министр, премьер-министр кызматтарын аркалаган. 2017 жылы президенттикке атсалышып, экинчи орунга чыккан. Биринчи орунду Атамбаевдин колдоосу менен Сооронбай Жээнбеков алып кетип, Бабановго карата бир катар кылмыш иштери козголгон. Алардын бири 10 адырда өзбек шайлоочуларынын алдында улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча айыпталган. Бул иш боюнча бир нече кылмыш иштери бар экенин Бабанов өзү азаттыкка маалымдаган. Экинчи иш бийликти күч менен кулатууга жана массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү боюнча болчу. Үчүнчү иш Максим Бакиевке таандык болгон Идеал Хаус коттедждер шаарчасынын курулушу боюнча козголгон. Мында Бабанов 2011 жылы премьер-министр кезинде жерди трансформациялаган деген айып тагылган. Ага карата Финполиция тарабынан да Кыргызстан банкын рейдерлик жол менен басып алуу боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Бул иш боюнча укук коргоочу Калича Умуралиева баштаган банктын акционерлери арыз жазган. 2017 жылы президенттик жарышта утулгандан кийин саясаттан да, депутаттыктан да кеттим деп Орусияга чыгып кеткен. Бирок 2019 жылы келатам деп бир нече жолу жарыялап атып, акыры Кыргызстанга кайтып келген. Келген соң Финполицияга, УКМКга каттап сурак берип жүргөн. Мурда 4 кылмыш иши болсо, үстүнө дагы 4 кошулуп, жалпысынан 8 кылмыш ишинин фигуранты болгон. 2020 жылдын октябрындагы төңкөрүштөн соң кескин активдешип, эл кыйналып турганда саясатка кайтып келүүгө мажбур болгонун айткан. Бийлик качып, агүй ээсиз калган учурда бир нече саясатчыларды бириктирип, премьер-министрлик кызматка умтулган. Бирок өнөктөштөрү үчүн да күтүүсүз жерден Атамбаевди жандап бир топ элди аяндыкка алып келип, кескин кадамдарга барган. Аларды Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тарапташтары кубалап салган. 9 октябрдагы аянттагы алка кылышуудан соң Жээнбековчулардыбы же Жапаровчулардыбы айтор бандиттер деп атаган. Бүгүн биз тынчтык митинг менен бардык. Элибиз баарыңыздар күбө болдуңуздар. Ага карабай провокаторлор, аралы чуалган бандиттер чуал провокация кылып, Килет Токтогазиевге ташпы, буга атылыппы, биздин машинеге ок атылып, Атамбаевге ок атылып. Ушул мынакей акыркат урматтуу кыргыз элим. Өлкөнү чаң тополон кылган ушул күндөрү Өмүрбек Бабанов элден жашынып отурган Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп, кайсы бир маселелерди талкуулашканы жарыяланган. Кийин Садыр Жапаров премьер-министр болору чечилип калганда, аны менен да жолугушуп баарлашканы бар. Муну коомдун бир тарабы ийкемчилик катары жогору бааласа, башка тарабы кырдаалга жараша кубулган оомо сапат катары сөөп келет. Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы эң бай адамдардын сапашында келет. Мындайча айтканда, өлкөдөгү 2-3 миллиардерлердин бири. Айта кетиш керек, бала чагынан эле бизнеске шыктуу, биттин ичегисине кан куйган айлакер катары таанымал. Атасы кадыр бартуу кызматтарда иштеп, көп мурастарды калтырып кеткен экен. Апасын да Кыргызстандагы мультимиллионерлердин бири болгон десек болот. Анткени Бабановдун бизнес империясынын дээрлик көпчүлүгү жана мүлктөрү апасына катталып келген. Чынын айтуу керек, Бабановдун Кыргызстанда мүлктөрүн эсептеп көрсөтүү мүмкүн эмес. Бишкекте эле ага таандык келген ондогон, а балким жүздөгөн ишканалар, имараттар бар. Юридикалык жактан башка адамдарга катталганы менен Бабановдука делген бир нече ири объекттерди атоого болот. Алар Азия Мол соода борбору, Кыргызстан коммерциялык банкы, Технопарк соода борбору, Изумруд соода борбору, НТС телеканалы, Асыл тукум жылкы кармаган фермасы жана башкалар.
Бабанов көп жылдардан бери саясий кызматтарда жүрөт жана киреше чыгашалары мүлктөрү тууралуу декларациясын такай тапшырып келет. Декларациясы боюнча кирешеси жана мүлктөрү мындай. 2012-жылы премьер-министр кезинде 674 000 сом иштеп тапкан. 324 метр квадрат үй болгон. Жакын тууганы 15 миллион 518 000 сом иштеп тапкан. Ага 91,7 метр квадрат болгон Батир 2012-жылы чыккан 2 Toyota Land Cruiser жол тандабасы катталган. Арлан Бизнес Ойл жана Кыргызкор компанияларында 50% үлүштөрү бар. 2013-жылы негизги жумуш ордунан 1 миллион сом иштеп тапкан. Жылкыларды сатуудан 278 000 сом, банктык салымдардан 46 255 сом киреше көргөн. Бул жылы жакын тууганы дивидендтен 28 миллион сом, банктык салымдардан 4 миллион сом киреше тапкан. Батири жана 2 жол тандабасы ошол бойдон турган. Жогоруда компаниялардагы үлүштөрү да сакталган. Жубайы Рита Бирбаевага Авто Паритет деген жаңы фирма ачышкан. 2014-жылдагы декларациясы жок. 2015-жылы кирешеси кескин өскөн. Депутат Өмүрбек Бабанов өзү 10 миллион 902 000 сом иштеп тапкан. Кыймылсыз мүлкүнөн 324 метр квадрат үйү бар. Жакын тууганы 73 миллион 756 000 сом киреше таап, Батирин 2 автоунаасын көрсөткөн. Арлан Бизнес Ойл Кыркор фирмаларында үлүштөрү жоголгон. Ал эми Авто Паритет фирмасын жоюп салган. 2016-жылы негизги жумуш ордунан 1 миллион 38 000 сом, үстөктөн 6 миллион 113 000 сом киреше тапкан. Ал эми баягы эле үйүндө жашаган. Жакын тууганы негизги жумуш ордунан 2 миллион 682 000 сом, үстөктөн 34 миллион 616 000 сом, автоунаасын сатуудан 3 миллион 757 000 сом тапкан. Батири жана бир автоунаасы калган. Акциялары тууралуу маалымат жок. Бул жылы жакын тууганын чыгымы 272 миллион 756 000 сом түзгөн. Ушул жылы Азия Молл соода борборунун курулушу активдешкен. 2017-жылы Бабанов негизги жумуш ордунан 1 миллион 330 000 сом киреше тапкан. Бул жолу чыгымын да көрсөтүп, ал 11 миллион 400 000 сом түзгөн. Бул жылы өлкөдө президенттик шайлоо болуп, ага Өмүрбек Бабановду атсалышкан. Үйүнөн тышкары 1,126 гектар жерлилкеси, Lexus 570 жол тандабасы, 4 миллион 435 000 сомдук жылкылар жана 210 миллион 400 000 сомдук башка кыймылдуу мүлктөрү көрсөтүлгөн. Жакын тууганы 9 миллион 456 000 сом иштеп тапкан. Компанияларда 194 миллион 541 000 сомдук баалуу кагаздарга, 272 миллион 856 000 сомдук акцияларга ээ болгон. Декларациядагы жакын тууганы жубайы болсо керек. Жыл сайын 10 миллиондогон киреше таап турат. Жубайы Рита Бирбаевага Алорстрой Сервис компаниясы катталган. Ал эми Алорстрой Сервис болсо айтылуу Азия Молл соода борборуна ээлик кылат. Рита Бирбаева баалуу кагаздар менен акциялардан киреше табары декларацияда көрсөтүлгөнү менен киреше булактары болгон компанияларынын аттары аталган эмес. Азия Молл дегенде 2017-жылы катуучу болгон 17 миллион доллар насыя эске түшөт. Бул соода борборун куруу үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар үстүүгө аз насыя алышкан. Ошол кезде бул насыялоону мыйзамга, өнүктүрүү фондунун уставына жана насыялоо саясатына каршы келет деген кескин пикирлер айтылган. Ал учурда Алорстрой Сервиске Бабановдун эжеси Ая Бабанова менен Каламус Investment Ltd деп аталган офшордук компания ээлик кылышчу. Бирок кандай болгондо да Азия Моллго насыя берилип кеткен. Мында парламенттеги кесиптештери тарабынан фракция лидери, саясаттагы таасирдүү фигура Өмүрбек Бабановдун таасири чоң роль ойногону айтылган. Өмүрбек Бабановдун бир нече эже карындаштары бар. Алардын ичинен Ая, Сейилбү жана Кынабүгө бир катар бизнестер катталган. Мындан тышкары жээни Сагадылда уулу Жаныбекте да көптөгөн компаниялар бар. Вести KG агенттигинин 2017-жылдагы иликтөөсү боюнча Бабановдордун үй бүлөсүнө 17 компания катталган. Айта кетүү керек, Бабановдор офшордук аймактар менен да тыгыз иштешет. Көпчүлүк ишканалары Виргин, Кипр аралдарындагы фирмаларга байланган. Алардын айрымдарын эске сала кетели. 2014-жылы Манас аба майданынан 5 миллион долларды жазгырып чыгарып кеткен деген шек менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн иликтөөсүнө карасак, Манастын жетекчилиги кызыктар тараптар менен астыртан келишип алып, банкрот болгону турган Топливный центр жабык акционердик коомун 5 миллион долларга сатып алган. Мындай жол менен 5 миллион доллар F Systems Ltd деген офшордук компанияга чыгарылып кеткен. Ал компания кимге тагандык экени белгисиз. Offshore Leaks порталынын маалыматы боюнча, офшордук аймакта Өмүрбек Бабановдун апасы маркум Анипа Бабанова ээлик кылган Интернур Investment Ltd компаниясы бар. Тергөө бул келишимден түпкү пайда көрүүчүсү же болбосо бенефициары катары BAT деген ысымды атаган. Ал ысым маалымат каражаттарынан белгилүү болгондой, Бабанова Ая Токтогуловна болуп чыккан. Бул иш боюнча 2019-жылдын күзүндө аба майдандын бир катар жетекчи кызматкерлери кармалып, Албек Ибраимовго дагы бир айып кошулган. Бирок Бабановдордун үй бүлөсүнө эч нерсе болгон эмес.
2017 жылы Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар насыя алып, уудуу болгон Азия Мол соода борборунун артында да Ая Бабанова менен офшордук компания болгон. Курулуш Алорстройсервис компаниясына таандык болчу. Алорстройсервис Trust KG фирмасына Trust KG Ая Бабанова менен Calamus Investment Ltd офшордук компаниясы элек кылган. Calamus Investment'ин акционерлеринин бири Stelios Joachim аттуу адам. Мунун аты Бабановдун башка бизнестеринде да учурайт. Ызычуудан кийин офшордук компанияда Ая Бабанова да негиздөөчүлөрдүн курамынан чыгып, ордуна Өмүрбек Токтоголовичтен жубайы Рита Бирбаева кирген. Орусиянын Пенза облусундагы белгилүү Азия цемент компаниясы офшордук Cedarwood Global Ltd компаниясына таандык. Cedarwood Global'дын акционери жогоруда аталган Stelios Joachim болуп эсептелет. Башкы директору Кыргыз соцфондунун экс-төрайымы Кыпчакбаева Айнура Алымбековна. Бул цемент завод аныгында Өмүрбек Бабановдуку деп аталат. Айтмакчы, Cedarwood Global дүйнөгө чуу болгон Панама документтери деп аталган коррупциялык схемаларга катышы бардыгы далилденген. Эл Кыргызстан коммерциялык банкында Өмүрбек Бабановдуку катары билишет. Бирок бул банктын 97,97% акциясы Ая Бабановага катталган. Банкты рейдерлик жол менен басып алган деп бир катар мурунку акционерлери укук коргоо органдарына даттанып жүрүшкөн. 2011 жылы Өмүрбек Бабановдун иштери боюнча атайын түзүлгөн депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө Кыргызстан банкы тууралуу да маалыматтар камтылган. Маалыматтар боюнча мурда Бабановдо банктын 30% үлүшү болгон. 2008 жылы ага офшордук компаниядан 20 миллион доллар которулуп, ал суммага Бабанов банктын калган үлүштөрүн сатып алганын билдирген. Жер ülкенинин Муса Бажаевке сатылышында да Өмүрбек Бабановдун катышы болгон деп айтып калышат. Бирок иш жүзүндө Бабанов ал кезде аткаруу бийлигинде иштечү эмес, парламентте депутат, фракция лидери болчу. Анткени менен кенди сатып алган Восток Геол Добыча компаниясынын кожоюндары Муса Бажаев менен Алижан Ибрагимовдор Өмүрбек Бабановдун бизнестеги жакшы өнөктөштөрү болуп эсептелет. Анын үстүнө Бабанов өзү да кенди сатып алууну Бажаевке сунуштаганын айтып келет. Жакында каза болуп, сөөгү токмокко коюлган миллиардер Алижан Ибрагимовдун уулу Рустам Ибрагимовду президент Садыр Жапаровго жолугуштурганда Бабанов болбоду беле. Ошентип Өмүрбек Бабановго козголгон 8 кылмыш ишинин баары жабылды. Ыраазы болгон Бабанов мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн деп 100 миллион сом берди. Ал эми Өмүрбек Бабановдун кылмыш иштерин жаптырып, акысына мамлекетке жардам бергенине келсек, бул Бабановдун бийликти паралоосубу же бийликтин аны карактоосубу түшүнүксүз бойдон калды. Анткени бизнестин битин сыккан Бабанов буга чейин мамлекетке колдоом болсун деп миллиондорду жөн эле чыгарып берип койгон мисалы болгон эмес. Ал эми бийлик башындагылар менен колтукташып, шыбырашып, өз ыңгайына карап жол издеген аракеттерин көп көргөнбүз. Бийликтин жемкорлорду кармап, соодалашуу жолу менен миллиондорду төктүрүп аткан ыкмасы бюджеттин учурдагы кайсы бир жыртык тешигин бүтөгөнү менен алыскы чабыттагы инвестициялык саясатка, ишкерлердин Кыргызстанга келип иштөө ниетине тескери таасирин тийгизип калуу коркунучу бар. Күнкор сот, кол бала укук коргоо органдары кимди болбосун күнөөкөр кылып бийликтин алдына ийип берет. Же болбосо чыныгы жегиштерди карактап, чөнтөгүн кагып туруп, эч нерсе болбогондой бошотуп жиберет. Мындай мамлекетте карактоонун, басып алуунун, ооз басып көз жумуунун жолдору көп болот.